Акылбек Жапаров жүргөн жерде чөп өспөйт. Бул Кыргызстандын номер биринчи аферисти. Исанов, Насир Исанов буга макул болбой койгон. Спецслужбалар кимде Исановду жок кылган. Ашып кетсе бир тебеден коет го деп ошонусун 10 долларга саткан деп айтып жүрүшөт. 10 Акаев айтат, мен Кумтөр маселеси боюнча чакырышты эле. Кумтөрдүн башында ким күнөөлүү дегенде, мына Акылбек Жапаров деп көргөздү. Мына ушул турат. 30 жылдан бери жүргөн олигархтардын чөнтөгүндө ушул тапта 20-25 миллиард доллар турат. Кумтөр маселесин дагы карап кол койгон жеринде 90 эмес, 99,9% биз утулдук. Кана. Жок эчтеке. Арабаңыз Кадырбек агай, ошол Кумтөрдө 6 жылдан ашык убакыт ошол коомчулук менен байланыш бөлүмүндө иштеген адам катары ошол Кумтөр кенин тегерегиндеги акыркы болуп аткан окуялар тууралуу сизден дагы ошол маек алынып тура көрүп турабыз. Ошол Центра Голд менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы талаштуу келишимге ошо кол коюлуп биротоло чечилди. Анан муну ошол Акылбек Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү бул Кумтөрдүн жеңиш экендигин айтышса, Адахан Мадымаров, Рыскелди Момбеков, Ишенбай Кадырбеков өңдүү бир катар саясатчылар бул Кумтөр кенинин ортосунда болгон келишим Кыргызстан үчүн бир жеңилүү болгондугун айтып чыгышты да, өздөрүнүн ачык пикирин билдирип. Анан бул боюнча коомчулукта дагы бир эки ажырым пикир пайда болуп, эл арасында дагы бир аябагандай талаш тартыштар жаралып атат. Анан бул боюнча дегеле сиздин пикириңиз кандай? Бул Кумтөр маселеси өтө оор да, бул Кыргызстандын коррупциянын туш окусу болуп калды да. Негизи Кумтөр маселесин айтардан мурун муну бир аз түйүн айткан жакшы да. Эми кайдан келип чыкты? Кумтөр деген эзи эмне? Муну эмне үчүн ушунчалык бир коррупцияга малынып калды бул Кумтөр? Союздун убагында ошо 82-84 жылдары 85 жылга чейин бул жерде геолог разведка жүрүп, анан чоң дүйнөдөгү алтындын запасынын анан 3-чү орунда турат деп, именно ошо Кумтөр деген месторождениени ошо табышкан да. Бул өтө чоң. Анан ал жерден ошол союздун талкаланып калдыбы же кандай маселе болуп кетти? Ал жерде разработка иштеткенге үлгүрүп жетишпей калды дагы. Анан ал жерден эме кылды. Союз талкаланды. Талкалагандан кийин бирден бир Акаевдин ошол убактагы өтө чоң спецслужбада жүргөн адамдар азыр көп өтүп кетти. Ошолордан ошол бийликте жүргөндөр айтып калды. Акаевдин бирден бир келиши ошол убакта КГБдагы иштеген чыгышты алар КГБда ошол батыш жана чыгыш деп экиге бөлүнүп, ошо чыгышты контролдогон генералдар Акаевди алып келген. Именно ошо сөз именно ошол эме үчүн, Кумтөрдүн Кыргызстандын байлыгын талаптоону үчүн. Акаевдин слабый экенин, өтө туруксуз экенин баалашып, ошону алып келип, ошол Бернштейн деген ошол Бернштейн ошол КГБнын генералы, ошол эмени жетектеген чыгыш, союздун чыгыш бөлүмүн жетектеп, ошолор аркылуу анан ошол алып келген, анан Акаевга келип, келгиле ушул Кумтөрдү алалы дегенде, мен эмени алып келдим, Сиабека деген компанияны алып келдим деп, анан ошондо ошол убакта биринчи Кыргызстандын туңгуч премьер-министри Исанов, Насир Исанов буга макул болбой койгон. Анткени эч кандай бул жерде аякта таза уже афера өтүп бараткандан макул болбогон дагы. Анан ошол спецслужбалар кимде Исановду жок кылган. Анан азыр ушундай сөз жүрүп жатат. Акаев ошол убакта даяр ошол проектини, иштетилген проектини даярдап канча тонна болгон бүт баарын ошол канча жыл ал жерде миллиарддаган сом рубль кеткен. Ошону ашып кетсе бир тебеден коет го деп ошонусун 10 долларга саткан деп айтып жүрүшөт. 10 долларга саткан Кумтөрдүн проектисин. Мына момча алтын жатат, момдай дегенин эле. Анан Кумтөр аферасы Кумтөр башталды. Башталганда булар ошол биринчи пайданы 93 жылдан баштап алышты. Булар ошол бир 10 жылга эле проект, 10 жылга эле эме кылган, 10 жыл алсак жетет бизге деп. Акаев болду. Акаев өзүнүн долясын алып атты. Ошондо деле эл какшап атты, туура эмес болуп атат. Ушул Кумтөр маселе, Кумтөр бир эле Кумтөр Кыргызстанды багып коймо. Кумтөр эле маселеси.
Кумтөр эле кен байлыгы бак коймок. Анткени ошол кумтөрдүн месторождение проект ачылгандан кийин алтындын баасы өтө жогорулап кетти да. $800 жанагы эмеси унции. Анан 1000ден ашып кетти. Айтор ошентип атып анан бирден бир Акаевдин кеткенинин бирден бир себепчиси кумтөр болгон. Эл көтөрүлүп кетиргенден. Андан Бакиевдер келди. Бакиевдер деле кумтөрдү чечмек турсун андан жаман кылып таштады, андан жаман чечти. Бакиевдердин убагында Чудиновдун колу менен 16.000 гектар жер берилди. Ар жагы аякта кумтөр мастерасы турат да, месторождение. Ошондо северо-запад, юго-запад деген бар. Ал жерде мисалы кумтөрдүн өзүндө тоннасында 10 граммдан алтын чыга турган болсо, юго-запад, северо-западтарда тоннасына 30 грамм алтындын запасы бар деп такталган да. Анан анда дагы баягы эле схема менен келишти. Акаевдин коррупционный схемасы Акаев Бакиевке да өттү. Анын убагында дагы мисалы экологиянын өзү өтө оор нерсе. Мисалы ошо сырт өрөөнүндө бул 3000ден өзү карай деңгез деңгээлинен 3000ден жогору 3000-4000ге чейинки эмеде деңиз деңгээлинен бийик турат. Ошондогу мисалы 5 сантиметр кыртыштын байласы өзү, бул кыртыш байлаш үчүн миллиондогон жылдар керек. Миллион. 5 сантиметрден кийин 5-7 сантиметр ар жагы эме шагыл менен эле таш кумдар. Ошонун үстүнө кыртыш байлаш үчүн, кара топурак байлаш үчүн миллиондогон жылдар керек. Экологияны көрүп атасыздар канчалык талкалап салганын. Анан анысы аз келгенсеп жанакы шапкасы кумтөр эмеде жанакы мөңгүнү алып туруп, шапкасы деп коет, ошо мөңгүнү алып туруп анан алып келип ташып, анан бай кумтөрдү анан азыр бай килтеген кумтөр чоку болсо 300 метр, 400 метр болсо, азыр 300 метр, 400 метр ылдый кара жерге кирип кеткен, ылдый казып кирип кетишкен. Аны алып атышат. Эми юго-запад, северо-западты ошол кимдин убагында, азыркы мурунку президенттердин убагында шахта метод менен казып аракет кылышты, бирок ал жерден затрат өтө чоң болот экен. Казышты. Бирок затратына карап өтө чоң болот экен деп дешти дагы, аны жаап туруп, кайра анан эмеге баягыдай эле үстүн талкалап, жулуп алып, анан таштаганга өтүштү да, баягы орусча айтканда варварский жолду менен жулуп талкалап, бүгүн алсам болду, менден кийин мал салса тиге чөбөспөй койсун деген эме менен ошондой талкалап алып атышат азыр кумтөрдү ушул убакта. Мына азыр деле кумтөр маселеси дагы мурункудан жаман болду. Мурда хотя бы налог алынып турчу да. Ошол Сентера Голд компаниядан хотя бы налог түрүндө прибыль түштүрчү эле. Мына азыр толук кумтөрдү өзүбүзгө алдык деди. Жыйынтык жок. Көрүнгөн жери жок. Мына бизге пайдасы. Мына азыркы блогерлер, бийликтин блогерлери кыйкырып атпайбы эле. Мына эрип-чирип курттап кеткен эмени кумтөрдү, коррупцияны биз ачтык, биз өзүбүзгө алдык. Мына эми жыргайбыз, эми жыргатабыз, ар бириңердин үйүңөрдө алтын болот деп ушундай бир эме кылып атышат да, пиар кылып атышат да. Мен айтар элем, сурар элем, кана. Хорошо, алдык. Уже 1 жылдан ашты, канча жыл болуп кетти. Кана. 1 грамм, 1 килограмм, 1 тонна, 10 тонна, 100 тоннаны казынага алып келип каттык, мына бул жерге койдук сүйүнчү, мына элдин рызкысы бар экен, мына кумтөр өзүбүз алганы алтынды алып келип койдук дедиби? Көргөздү белге, казына. Кана. Же болбосо ошол кумтөрдүн акчасына экен айланайындар. Мына бул пенсияны көбөйттүк, пособияны көбөйттүк, зарплатты көбөйттүк. Кана. Жок эчтеке. А бирок тиги ошол эмелери кыйкырып, өкүрүп, кызычуу салып эле, тажа алданышып эле, уттук эле уттук, мына жедик эле жедик, талкаладык эле талкаладык, мына биздики болду эле болду дейт. Кана? Кана утканыбыз? Кана утканыбыз? Мисалы да, мына утканыбыз кана? Эчтеке жок. Ноль. А бирок тиги телевидениеден болобу, интернеттен болобу, булактарынан айтып атат, жыргап атабыз деп. Аябай жыргадык, ушундай болдук, мындай болгон эмес деп атат. Бирок элге эме кылган жери жок. Эл туйган жери жок, сезген жери жок. Бул жерде биз бир эле кумтөр жөнүндө сөз болуп атат да. Кумтөр менен эле биз өтө чоң инвестиция тартып, өтө чоң пайда көрсөк болмок. Кумтөр маселесинде уттук буу же утулдук болуп атпайбы? Анан
эгерде уткан болсок, эмнеден уттук жана утулсак кайсыл нерселерди утулдук, бир билген адам катары мисалдар менен бере кетсеңиз, коомчулукка дагы жеткиликтүү, түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы, кээ бир айтат, онда жыргап атпайбыз дейт. Жыргаганыңарды мында билбейсиңер деп айтам мен. Мисалы 5000 менен базарга кирдим. 5000 менен, 5000 сом менен да, мисалы да. Сурооду алтыбасак, кумтөр маселесинин тегерегинде. Ошол кумтөр маселесине баратабыз. Ошол кумтордун акчасы түшсө, жана сен сурап бербедиңби? Жыга эмнеси пайда болот деп. Ошол мисалы 5000 менен мисалы базар киргенде мурда толуп чыкчу, топ толтур болуп чыкчу. Жанагы пакетин, Кытайдын пакети менен толтуруп алып. Азыр жарымынан ылдый эле. Анан ушунча кымбатчылык болуп кетти. Келгиле кумтордун акчасын деп анан көбөйтсө, пенсия пособияны. Мен бизнесмендерди айтпай эле коеюн. Белки кичинекей бизнес, орто бизнестерге жардам берип эле койсун. Жок деген ошол мамлекеттин көзүн карап отурган дарга эме бербейби? Акча берилиш керек болчу да. Жана эмне кайсы күнгө сактап койсун? Караш алтындап келип тыгып койсу, бирок качан пайдаланыш керек аны? Мына эл айтып атат, кумтордон түшкөн алтындан дайын жок. Кайда кетип атканын эч ким билбейт. Кайда кетип атат, эмне кылып атат? Мисалы, кумтордон жанагы өткөндө Акаевди алып келишти. Арганда Шылтомен алып келишти, Акаевди алып келишип, анан баягындача айтканда легализация кылганга аракет кылып атышат да. Акаевди жана үй бүлөсүн алып келип легализация кылганга аракет кылып атышат. Анан Акаев айтат, мен кумтор маселеси боюнча чакырышты эле, кумтордун башында ким күнөөлүү дегенде, мына Акылбек Жапаров деп көргөздү. Мына ушул турат. Кумтор маселеси боюнча коррупция башында ушул турат деп сөймөй менен көргөзүп элге жарыялап кетти. Ошол адам азыр өкмөт башында турат. Өкмөт башында эле айтат, кабинетте эле. Өкмөт башында турат. Өкмөт башында туруп, кайра ошол кумтор маселесин ошол чечип, өткөндө сүйүүчүлүк атат, мына биз деген 90% уттук, шумдук уттук. Мындайды эл көргөн эмес. Эл кандай бактылуусуңар деп атат. Кандай бактылуусуңар? Багыңар ачылды, мына мен кол коюп, тиге кумторду өзүбүзгө алдык деп атат. Эми ошол кумтор маселесин тиге туу чокусунда турган, коррупциянын башында турган Акылбек Жапаров эмени тиге кумтор маселесин дагы карап кол койгон жеринде 90 эмес, 99.9% биз утулдук. Утулдук ал жерде. Мисалы, экология каралган ошол Садыр Жапаров убагында ошол кумтор маселеси боюнча мынтип айтып атчу. Мен кумтордун аягына чыгам, кумтор үчүн мен аянтка чыгып, тилимди кессе, башымды кессе да мен ушул кумтор маселесин чындыгын чыгарып, элге алып берем. Тиге ошол боюнча аягына чейин турам деген. Элди алдык, акча жок. Алындыгын акча жок, алтын жок. Ошол кумтор кene боюнча ошо келишимде экологиялык доодан баш тартпадыкпы? Анан бул экологиялык доодон баш тартуу деген деги эле эмнени билдирет? Баш тартуу мында, жана мен башта айтпадымбы? Мисалы, ошол сырт өрөөн деп коет, ошол 3000 метрден өдө карай жер деңиз деңгээлинен жогору жакта, ошол 5 сантиметр кыртыш байлаш үчүнчү миллион жыл керек. Аны билбейм, ал жерде чаңын чыгарып таштады, ал жерден учкан чаң азыр. Учкан чаң. Ал тетиги Сары жазга чейин барат. Сары жазга чейинки катар кыркатоолордун баары мөңгүлөр. Сиз көрсөңүз керек, же көргөн жоксузбу? Айтор ал жерде жанагы линейный взрыв деп коет, жардырганда ошол чаң көтөрүлөт дагы, ошол батыштан урган шамал Сары жазга чейин алып кетет. Далай мөңгүлөр эрип атат ал жерде азыр. Көп мөңгү эрип кетти. Мөңгүлөрдү эритип атат. Почва талкаланып атат. Ал жердеги жашаган жанагы фауна уже ал жерде баягы илгерки аркар деген кийик, аюулар уже качып кеткен жок, аякта эчтеке жок азыр. Түлкүлөр жанагы кумтордун тамагын аңдып эмеде жүрүшөт, мусоркада жүрүшөт, карышкырлар жүрөт ал жерде. Алар өздөрүнчө ал жерден баягы тамактап жеелбей калган, кумтордун жана мусоркасын жеп атып. Экология бузушу эмеспи? Мисалы, айтар ошол жердеги, мисалы, бир бактын түбүндөгү кумурска үй турган. Ал өзүнчө кумурска да, ошол өзүнчө түрү да. Аны жоготтуң, андай уже кумурска жок башка жакта. Сен бир кумурсканын бир түрүн жоготтуң деген сөз да. Ошол үчүн ошол жанагы сырт өрөөндөгү кумтордун тегерегинде бир нече миң гектар жерде ошо экологиясын талкалап салдың деген сөз. Талкаланды. Бул Кыргызстан эмес, Борбордук Азияга зыян кете турчу. Кийин убагында Кудай сактасын, алар ошо бизге призява коет болуш керек. Силердин айыңарда мына биз суу иче албай калдык. Нарындарга, Сырдарыга кошулат. Анын жээгинде бүт ошол аркылуу суу ичип атышпайбы? Ошондо Борбор Азияга зыян бере турган болсо, кумтор кенинин айынан арты менен кийинчерээк Кыргызстанга, биздин мамлекетке башка мамлекеттер доо коюшу мүмкүн дейсизби? Доо коет. Убакыт келет. Доо коюлат, еще как коюлат. Анткени сианет билесиңер ал эмне деген?
Цианид натрий деген ал өтө ууз зат. Аны мисалы цианидти момундай ушундай болгон ташка үстүнө куюп ийсеңчи, таш эрип кетет. Элестет, таш эрип кетет. Ошол ууну буда убагында тиги ушул Кутмановалар оппозиция болуп жүргөндө ызылдап алатчы. Кумтөргө жанагы экологиясын рекультивациясына да бир 6 миллиард доллар кетет деп. Калыбына келтириш үчүн 6 миллиард төлөп бергиле адегенде. Адегенде алар мынтип баштаганда, адегенде экологияга 6 миллиард алып келгиле, бизге бергиле. Андан кийин анан канчаны уурдадыңар, канчасын алып кеттиңер, ошо андан кийин келишер менен эсептешебиз. Анан дагы алар тартабыз бери карай. Ошондо башка бир 10-15 миллиард айтып атышкан, 15 миллиардты Кыргызстанга алып келебиз деп элге ишендиришкен. Az birinci etap ekologiyаны сактап калалы 6 миллиард менен. Андан кийин уурдалып кеткен, коррупциялык жолдон чыгып кеткен, жанагы кимдердеги Хаменюк, Саменюк деген президенттер бар. Ошолордон тартып келип, жоопко тартып туруп, анан алардан чыгарып кеткен алтындан алып келебиз деп элге ишендирип келишкен. Оппозиция убагында. Акылбек Жапаров ошо Кумтөрдөн 500 миллион доллар таза киреше ала тургандыгынан ары жарыялабадыбы? Бул мындай сиздин көз карашта реалдуу эле ишке аша турган кеппи? 500 миллиард, 5 миллиард, 500 кой. Анан бул баягы мындай да. Бул жанакы кабинет төрагасы болуп келер бир жумага жетпей жогорку кеңешке барып айтканы бар. Мен деген бюджетти деген 280 миллиардка жеткизип койдум деп. Боло элек. Бүт чегаралар жабык. Пандемиянын убагы болчу. Кытай жабык, Казакстан жабык. Бүт бары жабык, анан келип алып, республика бюджетти айтып туруп, момча бар экен деп туруп, месяц бюджетти алып келип коштум, мына ошо таап келип коштум деп туруп, 280 миллиардка коштум деп айткан адамга ишенүүгө болобу? Негизи. Анан азыр уттук дегени мен ишенбейм. Просто азыр жерде менде кагаз жок, бирок жана Али Токтакунов деп ошол катуу айтып чыгып атат деп уктум. Мен көргөн жокмун, бирок мен билем, Акылбек Жапаров жүргөн жерде чөп өспөйт. Бул Кыргызстан номер 1 аферисти. Бул эме кылбайт, бул Кыргызстанга бир жакшылык кылайын дебейт. Только өзүнүн чөнтөгүн ойлогон адамдар. Только өзүнүн чөнтөгүн ойлойт. Болду, анда башка эч ким ойлобойт. Бул жүргөн жерде айтып атпаймынбы, Кыргызстан үчүн бир пайда чечилбейт Кыргызстан тарабына. Азырда угуп атабыз, что эл оозунда калп айтпайт дейт, азыр көп Кыргызстанды имидждерден сатып кеткен атат деп угуп атабыз. Возможно, кол коюп туруп, оң солго сатып туруп кеткен атабы, качып кеткен атабы ким билет. Ошол Акылбек Жапаров бул келишим Кыргызстан үчүн аябаганда пайдалуу болгондугун айтып, элди ынандырууга аракет көрүп жатпайбы? Ошол эң пайдалуу келишим болду, биздин пайдабызга чечилди деген пикирин билдирип. Кыргызда сөз бар, оозун желин аямак белем деген сөз бар да. Макул деп коеюн. Же болбосо оо деп коеюн, же оозун желин сөзүн аямак белем сөз бар да. Оозун чыга берет. Мен деле айта алам, мына жыргап атабыз. Кумтөрдү чечтик мына. Мен деле айта берем. Мына камерага туруп айтсам болот, мына жыргап атабыз, ушундук жашап калдык. Укмуш жашап атабыз. Жөн эле алдыбыз самолет минип, артыбыз тиги ракета менен, алдыбыз ракета менен, артыбыз самолет минип калдык. Десем жараша берет да. Бул сөз. А самом деле элдин жашоосуна андай тийген жери жок да. Мисалы сен өзүңүз айтайын, мында бир жылыш болдубу, сен чөнтөгүңүзгө кампайып мына Кумтөрдөн түшкөн акча деп бир зарплата же стипендия көбөйгөн жок да. Жөн эле жел баягы колхоз совхоздун убагында айтып калчы. Жел мал депчи. Жок малды приписка менен занимать этчү да. Ошол сыяктуу да. Жел мал. Жок, бирок кагазда турат. Ошон үчүн далайлар колхоз совхоздун директорлорунун баштары кеткен, алды атылып кеткен, аягы соттолгон. А сөзсүз ал ойлоп атса керек, ошол жооп бербейбиз, убакыт өтүп кетсе анан унутулат, эмет кылбайт, унутулбайт. Кыргыздык сөз бар, 40 жылда дейт. 40 жылда эмес, азыр 40 күндө эле эл азыр эме кыла баштады. Кимдин ким экенин билип, жооп бердиргенге эме кылышат, жооп беришет, эл алдында жооп беришет булар. Бул Кумтөр элинин акыбалы ушундай болуп, эл үчүн ар ким ар кандай айтып атат, бирок кандай экенин эми убакыт көрсөтөт деңизчи алдыда. Анан андама Кумтөр элинин сырткары дагы башка кендерди дагы иштетебиз деп турабыз, маселен. Ошол кендердин келечеги кандай болушу мүмкүн эми? Эми так эле жакшы суроо болду, анткени азыр ошол Нарын менен Ысык көлдө өтө чоң кен байлыктар жатат.
Бул жетимтоо жана темир кен байлыгы деп коет. Тоголок деген месторождение бар ак жерде. Ал жерде темир бар, өтө чоң запасы бар. Сары жазда жездин запасы жатат, дүйнөдө биринчи, экинчи орунда турган. Жана башка биринчи баягы призовой деп коелу, призовой местордо турган кен байлыктар толтурат да. Мына азыр кумтөр тагы ушу кумтөрдүн жолу менен кумтөрдү кандай афера кылып сатышса, ошону кандай кылса, тагы ушу жол менен азыр жетимтоодо кеткен турат. Бул жетимтоого кытайлар эч жактан бери көз артып келишкен. Мурунку президенттерге да макул кылып, жетимтоо аяй мына бүгүн эртең алам дегенде эл аларды эмне кылып атышты? Аларды көңтөрүп кетирип атышты. Кетирип атышты. Куалап ийип атышты. Жерге тийбегиле, кен байлыкка тийбеле ата бабадан калган жер. Биз бузбайбыз. Алтындын тышта эмес, жердин астында жатканы жакшы. Сыртындагы жайлоого тийбегиле. Биздин малдык жайлоолорду талкалап алсак, малыбыз кайда жайылат? Биз мал күндүктө элбиз деп элдер көтөрүлүп кайра президенттер куалап аткан. Бул жалгыз эле жакында ушул эле Садыр Жапаровдун убагында көтөрүлүп аткан жетимтоо, Сандык, Тоголок, Сары Жаз эмес. Бул буга чейин да көтөрүлүп келаткан. Именно ушул маселе кен байлык, кумтөр жана кен байлык маселеси болгондо эле ошону карап депутаттарга келип салып ратификацияларды эле эл көтөрүп туруп, билип туруп, ал буларды кетирип атышты да. Мына айталы, бул кеминде Левобережный, Правобережный, Талдыбулак деген бар, Ак Түз деген бар, Таласта бери дегенде эле мына эң чоң азыр жери бүй болду. Талдыбулак дегени бар. Баш аягы бир ушул убакта чоң жана орто кичи ыкма менен казылып аткан 9 месторождениеден ашык бар. Таласта эле. Чаткалда болсо, Чаткал өрөөнүндө 30дан ашат. Шундуктан буга чейин ошол Акаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында дагы баягы кумтөр кенине Кыргызстан пайдасына эмес, ошол зыяны тарапка аягандай чоң залкас тие турган келишимдер түзүлгөн деп атпайсызбы? Ошол деги эле ошол келишимдердин түзүлүшүнө президенттер эмне себептен кызыктар болду эле маселен? Алар мындай да, эл оозунда ошол атайын ошол жакта иштегендер бар, эл оозунда сөз болуп атат. Кумтөр сыяктуу эле башка кен байлыктар, жетимтоо, Сандык, Тоголок, аркы Сары Жаз, анан нарындагы логистика деген бул эмеге Кыргызстанга түзбө-түз кирип келүү деген Кытайлардын тоскоолсуз кирип келүү деген тема, логистика деген тема менен алар келет дагы. Темир жол салат, темир жолду сен экөөбүз кайтарбайбыз, кыргыз кайтартпайт. Алар аскерлер келип кайтарат. Аскерлер кайтарып келген Кытайдын аскери кирген жерде азыр эч ким жолой албайт. Ошентип Кыргызстанды оңго солго бөлөт дагы, анан адегенде ат башы кетет. Анан нарын өрөөнү кетет, анан ысык көлдү алганга булардын башынан эмеси бар. Булар окуучуларын ушунда окутушат. Кыргызстан ысык көл бул биздики деп окушат. Булар кайсы жол менен болбосун, алдообу же кандай жол менен болбосун, эптеп адегенде Кыргыз көл менен деген нарынды өткөзүп алыш керек болот, сиңирип алыш керек болуп атат да. Ал жерде өтө чоң байлык жатат. Ошол өкмөт башында турганда бул биз бир месторождениеден уткан эмеспиз, утпайбыз. Анан булар жарыялай беришет, уттук эле уттук. Мына жыргаган атабыз, анан гүлдөгөн атабыз. Анан пенсияңар мына мартта көбөйөт. Мартта болбой калды, ноябрда болбой калды, эми кийин жайка деп которуп кете беришет да. Анан жанакы сурооңорго мурунку президенттер элдин оозунан дагы сөз айтайын, калк айтса калп айтпайт дейт. Ошонун тегерегинде жүргөндөрдүн сөздөрүнөн айтайын. Ошол центр менен бөлүшкөндө бир 70% центрга кетчү пайдасына, 30%-ын ошол убактагы президент, премьерлер алып турчу экен да. Азыр болсо так Кыргызстан менчигине өттү, эми азыр убакыт көргөзөт, кимдин пайдасына кетип атат. Мен азыр көзүм ачык эмес, бобул алып атат, мунун чөнтөгүнө кетип айта албайм, бирок эл жакында билинет, билчүлөр айтып чыгат. Момдай тиге бояка кетип атыптыр деп айтып чыгар. Анан ал мен айтайын, ошол элдик бийлик келип калса, буйруп элдик бийлик келсе, мындай болот. Мисалы, кумтөрдүн жана 6 президенттеги кеткен жанакы пайданы эмес. 30 жылдан бери жүргөн олигархтардын чөнтөгүндө ушул тапта 20-25 миллиард доллар турат. Biz жанакы 5 президентке тийишпей туралы, алардын миллиарддарын унчукпай туралы.
30 жылдан бері Кыргыз элин жеген, жұтқан олигархтардың қолында 20-дан 25 миллиард доллар тұрады ушул тапта. Ал уақыт келет, ал президенттердің қанша алтын шығарып кеткен, анан өздері келіп айтып берет. Болында ит болдым, құс болдым, байқай қалыптырмын, мына бұл елдің пайдасы еле, мен байқай алып алдырмын дегенде уақыт келет. Бары елдік билігесі ортаға қойылады бұрса, иншалла. Атайын уақытыңыз бөліп, бізге маек бергеніңізге терең рахмат білдіреміз. Мына іштеріңіздерге дағы иелік қалып кетмек. Рахмат, сізге де рахмат, шақырып ошол Кумтөр маселесіне түздөн түш тиешен бар эле ошол боюнча ошол көйгөйдү айтып алганыма. Рахмат.